Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга чын жүрөктөн салам барыңарга. Канча Facebook'tan чыгардык, канча миллионный просмотрлар болду. Колдогонуңарга чоң рахмат. Достор, мен силерге бир обещать эттим эле. 10 олигархта айтып берейин деп. 10 олигарх ежи. Который жанында Бабанов игрушка болуп калат. Бир коррупционердин астында, мисалы, силер айтып атпайсыңарбы? Келдибеков эме деп жанакы символ коррупция деп чыгарып бересиңер го? Келдибеков в плюсе чыгып калат керек болсочу. 350 миллион долларга. Просто билелик. Кыргызстанды кимдер соргонун азыр онун айтып берем. Ким Кыргызстанды чөгөлөтүп салган? Эң биринчи Акаев. У него около 2 миллиард долларов состояние. Анан кийин бир байкем бар. Байкебиз бар, акебиз бар. Аксыдан болот өзү. Жумалиев Кубанычбек деген. Баары менен жакшы, бүт баары менен сонун учурашат. Бая күнү Аксыга барып миллион сом таратып келиптир. Миллион сом пакет таратса, Аксынын баары кол чаап отурасыңар. Ушу Кубанычбек Жумалиев. Онун бирөөсү Бабановтан бай. Эмнеге бай? Мен бул кишинин прокуратурадан ушул кишини бүт анализ кылганбыз биз. Равшан Жээнбековду, ушу көп кишини мен өзүм анализ кылганбыз. Эмне состояниялары бар, эмне жок депчи. У Бабанова 380, 500 миллион деп койчу. Ошо менен состояниясы бүтүп калган. Кубанычбек Жумалиевдин состояниясы 2,5 миллиард доллар. Если у Бабанова 500 миллион долларов, Бабановда 500 миллион болсо деле ал эметкенде. Бензин саткан ясно, короче. Жумалиев Академия наукта лаборант болчу, достор. Лаборант, ежи. Академия наукта лаборант. И Акаев менен снюхались. Премьер-министр болду, министр транспорта болду. Ким гана болгон жок, ушуну Жумалиевдин эмесин коррупционер дебей эле коелук, но ушуга жооп берсин. Жумалиев Кубанычбек. Мына өзү лаборант болуп Татанды кайдан алды, Гоинди кайдан алды, Мадина деген базарды кайдан алды, завод ЭВМ кайдан алды, мединститутту кайдан алды. Жалда 2 гектар жери бар эле. 50 компаниясынын вообще дайыны жок. Эмеси жок, отчет эмес эчтекеси жок. Өзүлөрү билбейт, канча акчасы бар экен, өзүлөрү билбейт. 50 компаниянын акчасы налог төлөбөптүр. Өзүлөрү билбейт канча акчасы бар экен. Анткени 2,5 миллиард доллар бул ончук эмес да. Кумтөрдө акциясы бар. Мен уккам, акциясы бар. Ушу Кубанычбек Жумалиевдин акциясы. Анан Кумтөргө кетип бараткан жана высоковольтный линия бар го, балыкчыдан Кумтөргө чейин. 10 миң вольт, 100 миң вольт жанакы. В общем, высоковольткачы. Ошонун обслуживаниясын дагы эле Жумалиев жасайт. Канча клиникасы бар, бир 100дөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан бир 20-30 санашты. Сауна дегендер толтура, клиника. Ушул Жумалиев бир Кыргызстанга бир 10 миллиард доллардын зыянын келтирген өмүрүндө. Где-то 2,5 миллиард доллар состояниясы бар. Мисалы, хорошо, бүт бар жок, мейли өз лаборант. Татанды кантып алды, алда завод болчу да мурун. Бүт заводдун баарын базар кылышкан. Анан достор, Жумалиевди айттым. Айтып атканда, Жумалиев Жалал Абад областын баары өз эле багып койсо болот. Бүт Жалал Абад областын, бүт. Ош жерге губернатор болбосун керек болсо. Ош жерге өз эле эч ким бюджеттен акча бербесе өз эле багып коет. Мен Бабановтан 5 эсе бай, Жумалиевди айтып атам. Достор, мисалы мына Бабановда биз санаганда бүт бар санаганда эмелердин баары
500 миллион долларга жетти. Мисалы банкка 20 миллион доллар, Азия Мол 17 миллион доллар, мисалы айтам. Тигил жана кайсы эле базар ал 5 миллион болсун. Ушинтип баары чоңса да 500 миллион долларга жетпейт. Жумалиевдики мынча. Анан мына колунан келгендерин берип атышат, алар деле берип атышат, баары эле берип атат, бирок көбүрөөк бериш керек да. Жумалиев деген Жалал-Абадты өзү эле багып алса болот, достор. Келдибеков деп атпайсыңарбы? Келдибеков наоборот Кыргызстанга бир жолу мына өзүм по факту билем, Парижский клубта зам министр финанс болуп турганда барып бир 300 миллион доллардай кечиртип келген. Мен муну эмеден окугам өзүмчө илгери. Мисалы мен Келдибековду мисалы эметкен жокмун, просто символ коррупция деп эле ушинтип бересиңер го, ошон үчүн айттым. Анан достор, башыбыз бириксин. Мен деле мына Манасты жок деп айткам, анткени мага эч ким түшүндүргөн киши болгон эмес. Азыр ошонун баарын түшүнүп, чоң азат деген кыймыл болуп атат, достор. Мен ошол өзүм Манас жок деп жүрүп кайра эме болдум да, апенди болдум. Бирок жакшы эле да. Мурун Манас эпостун аты чоң азат экен. Манас деген кийин Сталин койдуртуп коюптур. Мао Цзэдун сураныптыр да, бул чоң азат деген кыймыл бириксе эле булар деген бүт баарын талкалайт дейт экен да. Анан чоң азат деген кыймылдан коркчу экен илгери. А почему сейчас не можем? Азыр эч бир партиянын астына чогулуш болбой калды. Бул кыймыл, чоң азат деген кыймыл партия деле бар. Ошону деле эметип койсок болот, эгерде хотите. Партиянын азыр бизде временный башчы кылып койгонбуз. Максат Мамытканов Амирсап болуп тур депчи. Ким Максат Мамыткановдон күчтүү лидер келсе, харизматичный, умный, ал башкарсын чоң азатты. Андан күчтүү келсе, ал башкарсын ушу чоң азат кыймылынчы. Достор, биз деген бир нерсеге келишибиз керек. Биз деген ушинтип эле бири-бирибиздин боогусту жеп отура берсек, точно жоголуп кетебиз. Мен деле мына Кубанычбек Жумалиевди азыр айтып салдым силерге. Мен ушуну өзүм ген прокурор болуп алайын же, министр болуп алайын же, президент болуп алайын деген оюм жок мындай. Элди бир чогулалычы деген эле. Чогулуп туруп, давайте таластыксыңбы, каяктыксың. Без разницы, жаман адам болбойт. Акмак адам болот, жакшы адам болот, бүттү. Анан достор, ушул биригип туралык чоң азат кыймылына келгиле. Азыр телефонду жазам. Пожалуйста, мына уже пандемия өтүп, уже эмелердин баары, блокпосттордун баары алынды. Милицияларыбыз биздики абдан жакшы, мындай кекетип мокоткон жок да. Мен көргөн жокмун. Мен эч ким, даже по крайней мере мен маскачан болдум, мен эч ким кекетип мокоткон жок. Казакстандын милициялар көрдүңөрбү? Өпкөгө тээп, көткө тээп, момундай этмеле жанчып салып атышат. Көрдүңөрбү? Биздин милициялар анткен жок. Рахмат, ушул милициялар дагы өкмөт ыйлатпай берип койгула акчасын, жанакы 2-3 эсе кошулуп берилмекте. Анткени булар 40 күн күнү түнү казарменный положениеда эшикте жүрүштү да, постоянно жана шамал болтканда, кар жаап атканда биз үйдө жаттык, а булар эшикте жатты да. Анан буларга дагы эметип коюш керек, милицияларга. Мына айтып эле келатабыз, достор, мунун баарын оңдоп койсо болот. Ушул жеринен, ушул табынан оңдоп койсо болот. Только Акылбек Жапаров дегендер ушулар мындай эметпей туруш керек да. Мен ПМ болом, мен болом дебейчи. Азыр мына Масадыков байкебиз келсем, эме бүтсө эле келем дейт, чоң азатка келем. Аны айтып, сиз лидер болуңуз деп атабыз. Керек болсо. Андан кыйыны келсе, ошол лидер болсун. Нет разницы. Самое главное, чтобы Кыргызстанды алып чыгыш керек болуп атат. Достор, муну бөлүш керек, колдош керек. Мисалы, мына Жумалиев жооп берсин. Татанды, 2 миллиард доллардын эмесин айтпадымбы? Комиссия түзсө мен да барам. Ошонун баарын кайдан алды? Бул коммерция кылып бир күн иштеген эмес. Аялы деге иштеген эмес, коммерция кылып. Ырдап эле колубуз менен насаатырларын ырдап атпайбы? Роза Маноч. Анан кайдан эле 2,5 миллиард? Биз бок жеп жүрбөйбүзбү, достор? Мына Кумтөрдүн артында Сары Чат деген дагы айлана, бияк 40 километр, берип салып тур. Аяктарда 1000 тонна бар экен. Эмнеге берет ай? Булар ушулар эле өкмөт эле биле береби? Давайте баарыбыз чоң азатка биргелик. Эл өзүбүз турбасак, эч ким турбайт экен. Депутаттарды көрдүңөр, бир 20 депутат двигался, да? О народе думал. А остальные спали же.
Могу депутаттарга эметпей эле мына могу Примовга эмне эле Примов дейт. Эми кандай эмне эле Примов деп айта бересиң дейт. Эмне эле Примовду эле чыгара бересиңер дейт. Примовдун бир баласы келиптир мага. Улан Примов фонд бар да дейт. Бизде деген нуждающийлердин адрестерин жакшы билбейбиз, ушун силер берип койгулачы деп 1000 пакет чытап кетти. Айтпагыла деди. Ну хорошо, айтпаса айтпай эле кой. Чытап койдук. Анан дагы бир мисалы бир 100 пакет чытап кетти башында мисалы, айтпай эле койгула деп. Анан 200, 500 ушундай 500 ушундайдан чытай берет да. Анан айтпай койгонго болбойт экен. Мен Примовду тааныбайм. Экөөбүз чайда ичкен эмес, учурашкан да эмеспиз. Бербей атат. Анан биз ладно деп чыгарып коюп атам мен. Болду, болгон эле ошол. Башкаларды айтабыз. Мен Шорого рахмат, көп кишилерге рахмат, Шоро байкеге да рахмат. Бир тонна суу бербейтир байкем. Сыймык таратып койчу дейт. Айтайын десем айтпай эле кой дейт. Жөн эле таратып койчу, бир эме легендадан берип койчу дейт. Таза суу ичсин дейт. Анан рахмат Шорого. Анан достор, могу көп кишилер жардам беришти. Биз дагы тыйын чыгардык, көп эле тыйын чыгардык. Мисалы Канат Хасанов деле өзүнүн акчасынан көп чыгарып койду. Анан бир 12 миңдей пакет ушундай бирдемелер тараттык, кыскасын айтканда. 12 миңдей пакет дагы көп башкача мындай жардамдарды берип койдук. Үйдө жөн жатпай, достор. Бул пиар эмес да. Пиар эмес да. Анан баарыңар эле пиар кылып атат, чоң казат атпайбы? Пиар эмес. Бул элдик кыймыл болсун, чоң казат. Достор, муну биригелик, чоң казаттын астына эле биригелик. Манас атабыздын кыймыл экен. Ушунун астында бирикпегенде кайра Манас атабызды тирилтелик да. Мына могу прокуратура жөнүндө эле айтайын, достор. Мына уксаңар укла. Прокуратура жөнүндө эле ушундай кычыраган балдар бар. Мисалы азыр могу түрмөдө Чалбаев деп жатып турбайбы? 200 миң доллар алды деп, Его подставили. Чалбаева. Он укмуш ток бала, аябай грамотный бала. Ушундай грамотный балдар бар, түрмөгө киргизип алышты, его подставили. Арпачиева тоже подставили. Могу прокуратурада бир 10 бала чогулсак, прокурорский 10 бала. Ишенесиңерби? 1 миллиард доллар наличканы 3 ай сайын койдуруп коюп турабыз. 3 ай сайын. Силерге кандай айтыш керек андан ары? Мисалы, бомжторубуздун баары грамотный. Бүт безграмотныйдын баары кат жаза албаган, бүт баары спикер болуп отурушат, айланайын. Бүт баары туура эмес кетип калды. Бүт баары туура эмес кеткен үчүн ушундай акыбалга келдик. Ушундай бир 3 миллион киши бок жеп калды Кыргызстанда. 5 миллиондун 3 миллион бок жеп калды. Эркекче. Бок жаман эмес. Жок жаман дейт. Жок вообще. Жок болуп калды эчтеке. Миллионер байкелерден жардам берле. Чоң казатка мен силердин атыңарды чыгар десеңер чыгарып коем, чыгарба десеңер чыгарбайм десем. Бүт жадный экен азыр мына. Бүт барада могу Жумалиевди Жалал Абад областын Жумалиев багыш керек. Же болбосо мына прямой эфирге чыгып туруп айтсын. Ушунун баарын кайдан алды? Ошондой кылалы, достор. Бир точкага иш кылалы, достор. Иш кылалы, достор. Могу биз иш кылбасак, азыр ушу менен эме бүтөт. Ушу менен жабылат. Кыргызстан жабылат. Уйгурстан деген болгон илгеричи Хорезмден бүт баары жабылып жок болуп кеткен. Австро-Венгерский империя, Османский империя, Российская империя дегендер бар болчу. Бүт баары жоголуп кеткен. Жоголуп кетебиз. Жөн эле жоголуп кетебиз. Бир 3 жылда жоголуп кетебиз. Кытайдын карызын 1 жылда бүт полный карызды кутулуп койгонго мүмкүн, достор. Силер ишенсеңер, мында чогулсаңар, жамандабастан, мындай биремеге келсеңер, 5 миллиард долларды 1 жылда точно кутулуп койсо болот, достор. Вы не понимаете просто. Мисалы Ташиевди капууга дей берет, мисал айтайын. Ташиев 2010 жылы эменен премьер-министр нерсени тарс этип жаатырып басып кетип калат. И Ташиевдин үстүнөн эмелер башталат. Эмелерчи, бүт баары жабышат да текшерет. Бул МЧС болчу да, министр МЧС болчу да. Ошол кезде 3 айда эле Нура деген алайда районго бир шаар эме айыл салып берип койгон. Ушу Ташиев. Өкмөттүн акчасына, но салып берген. Бүт баарын текшергенде 3 килограмм мык таба албай коюшкан. Бүт баары точно кеткен да. Анан мындай Хапуга деп мисалы Ташиевдер алар эмес, мисалы. Мына биринчиси Жумалиев. Экинчиси керекпи кимдерген айтып турабыз давай. Ошон үчүн мен деле айта берип баарыма душман болуп калат ба? Силер бир болгула да, монун баарын көбөйтүп, метип, постторду чыгарып,
жооп берсин деп ушундай поддержка кылбайсыңарбы? Бөлүшүп койгула, ушуну бир бололук достор. Кыргызстан деген адамдар үчүн бир бололук.